Кыргызстандын ажайып кооз жеринде турабыз бүгүн. Өзүңүздөр билгендей 7-каналда талант толпар телепрограммасы аларча эс алуу жайындабыз. Бул жерге биздин апаларыбыз келип, бүгүн сиздерге өзгөчө бир маанай тартылган турат. Негизи кыргыз жери кооз, кыргыз жаратылышы кооз. Азыркы убакта бардык жерге барсак ажайып кооз жайлоолорду көрүүгө туура келет. Биз да бүгүн атайын ушул тоонун койнундагы аларча эс алуу жайын тандадык. Бүгүн мына ушул жерден сиздерге апалардын өнөрүн, мыкты ырларын сиздерге тартылайбыз. Айтат экен, ырчылар сыны ыр болот, ырдап келген жерине ырыс менен кут конот деп. Ар бирөөгө жакшылык, тынччылык каалайбыз. Андыктан биздин эфирди аягына чейин калтырбай көрүңүздөр. Ay, Roza, yo. Kandayсың, kандай жүрөсүң? Ой, жакшы эле, жакшы. Ошо бүгүн экөөбүздүгү үчөөбүз кезикмек эмес беле. Эми жанагы Күлжан эмне болду эми? Эми ал келип калар, эми карайсың. Кудайым ушинтип ай. Кичинекейден чок өсүп, окууну бирге бүттүк. Анан эми Кудайымдын кылганын карабайсыңбы? Сени тиги көлгө берип, мен тиги Ошко кетип калганым карайсың. Ошко тээттеп келмелет. Жанарки тажоя керек. Тажоя эмес. Үсөнү эле сенин артыңан канча жүрүп жүрчү эле. Болсун карабайсың. Бетиңен өптөм десе өптүрбөй качканыңчы. Бетиңен өптүрөлү ошого тийип алсаң азыр. Мындай жашамаксың. Айдаган Lexus балдарды менен заграницада жүрөт анын. Ай, жашаганы Бишкек, Килтеген особняк. Эми муну пешенеге мине жатса,
Oşo bolot eken. Аны kayaktan bildim. Azır dile Kudaga şükür. Oş jergesinden tüştük jergesin aylansa bolot Roza. Ay, baybiçiler. Qandaysыңар эми? Ушундай жакшынакай, суп-сулуу болгон байбичилер. Эс алыңар кут болсун. Ай, байбичилер. Суп-сулуу болуп таптакай болуп отурасыңарго. Ой, мен жалаң балдарым менен келдим эле. Силерди көрүп, тет жактан көрүп, кубанып кетпедимби? Тамак жасап атышат тиякта. Сонун. Ушу подружкалар окшойсуңар, Подружкалар. Кандай? Биз да азалга Келмек ошону күтүп отурабыз. Алар чаны көрөйүнчү деп келе калдык ушул жерге да. Биз да сонун жер экен, сонун жер экен. Илгери да келдик эле. Илгери келдик эле ушул жердин баары эле бир сонун эле ошо тийден экен. Дагы таза болуп, сулуу болуп калыптыр. Жолдорун мындай сонун. Эми жолдорун эми Илгери келгенде менен момторан келчилик го. ой, азыр деле сонун болуптур. Эле сонун экен. Эмне деп жүрөсүң? Кандай эмне? Ой, тияктан бала бакырам алып келген. Анан. Эс алчы деп. Анан. Мени салып алышты. Балдары менен. Анан силерди көрүп эле бер жака келип калдым. Бирдемелерин ала келбейт экен булар. Анан бир туз берип коесуңарбы деп бастым эле. Кагылгай, туз ал. Туз сен турасың, мен турайм. Тайга жең, атка жең, тайга жең, сен туз берип койчу. Ой, балдар, эс алууга чыгат да эчтекесин алышпайт экен. Азыркылар. Азыркылар ушундай болот экен эми. Талаага таштап артка кайрап келип кой. Макул алып келип берем. Макул. Ай, Роза, таза бала кеттің сені. Жаш кезінде шундай ичиң тарылай. Ем алып, берген тузың деміне қайрап келді отасың ай. Ой, шундай бір жерің ямандай. Бала кезіңен шундай елеңдай ем. Ичи тарлық не ой, тартайдың. Қойчу. Ай, ичим тар эмес. Бул тузу деген талаага таштабаш керек, тепсебеш керек. А бул көрүнгөн жерге бала багырас текыргытып салса, тузу тепсебейт да айланайын. Ошон үчүн кайрап келсе өзүбүз калып кетебиз эмне. Үйдө деле бир туз кем болуп калса, эмне байдан барып же кошунаңа барып сурайсыңбы, тузум жок. Келе туз бер деп. Эми билемби, мага жаман осол болду да. Осол болдум да. Ушу берген тузуңду кайра алып кел деген жериң, шу жериң жаман муну жеримден. Жаштыгың калбаптыр эч. Жаш кезиңде ушундай элең. Мейлем, алып келбесе алып келбей. Биз менен тең келмек эмес беле. Ой, билбейм мен. Баягы жүргөн ирее келбей ушу артайм эле кечигип ушинтип эле сүрүлүп жүрөр экен. Эмне жашында эле ошондой эле болчу. Ал деген шаардык болуп калбадыбы? Экөөбүздөн башкача ал окуй, экөөбүздөн момтуп салбыраган эне кийбей салбыратып, жол салынбайт ал. Ал деген шаарга тийгени, бай илгери здрасте дегенди билчү эмес, азыр тиги кыргызча сүйлөгөндү билбей калган. Жалаң орусча сүйлөйт. Анан баласы дагы эми бирок тийген жери чоңго тийиптир да. Чоңдун баласына. Анын баары эле орусча сүйлөп атып эле балдарынан бери орусча. Анан кийин бир баласы чоң болуп кетти. СМБ иштейт. СМБны чоңу деп уккам. Анан ошонун балдарын багып атат деп туктум.
күйөө тиген ал бузулду. Баягы көздөй эмес ал. Ие. Бизге окшобойт, такыр окшобойт ал такыр башка. Орус болуп калган. Анын көрбөгөнүм канча болду мен. Анда келесиз. Чал эле ызылдап эле жөнөтпөйт да мага мени шаарга. Ушу анда санда ушу келгениме дагы ушу. Апе, бул эмне деген жол? Кантип өтөм эми? Кудай сактай эми. Кандайсың? Жакшыбы? Аран келбедим бе? Аран таппадым бе? Ой, таптымын. Мына көрсөң. Калгай, качан кантип келип калдым? Ой, эптеп Жүрөсүңбү? Балдарың тынчпы? Тынч барысы Ой, кошмар. Аран келдим. Просто ужас. Жол деген пробка. Эми в городе билесиңер да. У нас в городе ужас. Машины много. Эль год. Мен ак машинем черная от ужаса. Кошмар от грязи. Ошол. Анан эми, короче, келдим чакыргаңдан. Уялдым. Как я не приеду? Ну как не приеду? Келдим. Что-то вы постарели, бабки мои. Что-то не то, я не знаю. Эмне деп атат эле? Сулуу болуп кетипсиңер деп атат. Сулуу ошончо эле көзгө. Жакшы. Ой, эжекелер кандайсыңар дагы? Жакшы саламатсызбы? Тамагыңар таттуу болсун. Рахмат, айым. Ай, бул балдар деген, ана мен дагы кашай унутуп калып турмун да. Майыңарды бере турасыңар бираз. Берип койсоңор. Айланайын, эми өлчөп куй өзүң корop. Май. Ben ölçekten ölçek koyuyorum. Rahmet eyleyin, rahmet. Alt kılım. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans ce monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais déclenché l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts ni trop les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un peine de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, et si tu n'existais pas, et si tu n'existais pas, et si tu n'existais pas.
Сен жана көлгө тийди дейсиң, көлгө тийген эмесмин. Мен аяка ала качып кетип анан кайда кетип калып, атбашка тийбедимби? Эмне кылам эми? Эми эки күйгө тийип койдум, эмне кылайын эми? Бактылуу экенсиң сен. Бая билесиңби? Бая мен атымдан чыгып, атың ким эле урунуп калдым. Кудайга шүгүр. Жаман болгон турбайт. Ошого тийбейт. Майлы. Дегеним аябай ыраазымын. Эми майлы. Бизге караганда анча эле жашайт. Ушундай анча эле жакшы. Жоголукту чечсек биз деле жаш болобу? Чечейинби азыр жоголукту? Ой, азыр муну чечип мен деле шым кийип шляпа кийейинчи, кандай жаш болуп калар экен. Ой. Эми Кудай өмүрдү берсин. Айылда жүрүп көнүп калганбыз да биз, айылда. Балдардын ушу жакшылыктарын көрүп эле, ушинтип эле дос болуп жүрүп эле. Сагынганда ушинтип Анан ушул бүгүн үчөөбүздүн ушу жерде илгерки чогулганыбызды эстеп, жашаганыбызды эстеп, анан бул аларчага келип ушу жерде карагалачы. Бул карагайларды карагалачы. Тоону карагалачы. Кандай сонун керемет жерде отурабыз ай. Жаштыкты эстеп, айылды эстем. Как было хорошо. Не беледи. Воды нету, газа нету, света нету. Жыргал заман болчу. Ошондо да жыргал болчу. Да. Ошол заман жакшы. Нанды момдай казанга көмүп көрүмөгө бышырчу элек. Самовар кайнатып чай иччү элек. Кечинде осо чыракты күйгүзүп коюп ошонун түбүндө китеп окучу элек. Азыркыдай момдай кулакка такаган эми жок болчу ал кезде окуй. Бири-бирибизге эмне ат чабарма менен анан бая жигиттерчи катчасчыбыз билей. Какасыз. Мен сага берип, сеникин мага берип, анан бири-бирибизге окуп барып адашып тиги свиданияга барганбызчы. Бирок азыркы заманда жакшы. Мына, хоть кафе идёшь, хоть чайхана идёшь, хоть столовый идёшь. Тамак жасабайбыз, заказ беребиз. Мне, пожалуйста, шашлык, мне, пожалуйста, плов, мне, пожалуйста, пицца деп. Ой, жыргал заман. Бизде ошондой. Бошушко. Аябай жаман болчу. Сендер кандай жакшы салаттысыздарбы? Тамак аргамаган. Эжекелер, Ушинтип эле улам дейли. менин эмне 5 бала төрөдүм. 5 шаарда 5 жерде чоң болуп иштейт. Дагы деле билбейм каягында экен. Бирөөсү министрмин дейт, бирөөсү дагы бир жердемин дейт. Ушундай сонун жерде иштешет. Келиндерим да ошол жакта иштейт. Баары тең. Баары тең эле чоң болуп иштейм дейт. Неберелерим дагы чоңойду. Алар дагы ар кайсы жерде иштейбиз дейт. Анан эле ушул колу бошогондо мени ушинтип эс алганга алып келишет. Ошол тамагыңар бышайындап калыптыр, бу тамагыңар. Аябай жакшы болуп калыптыр. Жараткан өмүр берсе, жайнатып көңүл берсе, жан дүйнөңдөй били болсо, жашоо бул сонун нерсе. Ажал демитпесе, алам бербей били берсе, алганын сыйлап турса, жашоо Ağzından dışpasa, ak inek aytışpasa, tututkan bir tuğandar, düşmanga aldırmasa. Kudayım ömür verse, kuvantıp köngül verse, baldarın sıylap tursa, yaşo bul jırgal nerse.
жайнаған сөгілбесі жоқ болып көре албастар көз жаштар төгілбесі жерімде байлық болса жетерлік айлық болса достарың қолдап тұрса жашоо бұл соның нәрсе жерімде байлық болса жайнаған көңіл болса туғандар қолдап тұрса жашоо бұл жырғал нәрсе Бәйбітшілер, емсілер кетесіңер да. Кетесіз. Машиналарды орын болса мені ала кетесіңер бе? Таза бәлекет бол. Қой тұрғылачы. Я заберу. У меня машина большая, джип. Ой, рахмат. Я заберу. Азыр мен мұны небереме таштым. Мен даярмын, азыр мен сілерменен кетіп қалайын. Келе бер. Құдаға шүкір, құтылған. Оба да не бәле, әйелінен қақылайын. Таатқаннан бері жататты ғой. Әлі тұт сорап келеді. Чай солап келеді. Бала министерство іштейін дейді. Министрде 5 балам иштейт дегенчи. Бұл жаққа келгенден жақсы қай болып барлығын даярлап жақсы тамақ ішкізбей, кеме қылдырбай. Не бәлекет бұл? Не бәлекет? Қой чайынан қой. Тамақ жегенде әм болып, үйлеш отырғанда әм болды ғой. Еуле. Қой. Çürük saldı. Ay morik olsun deme, ben bilmeyt da. Amtı böyle mıkneme salt gideyim annem. Sala versinler yüzüme. Salıp gitmedi қай. Bolgonda ceyli. Tamak jebe salganda ele oldu. Oba da elin keçkileri turağan tegi söyleştirmeyi de oldu. Tamam tegi belki sözlü koşmayın. Yaptık koşmayın. Mine belki de koy tur kettik seni. Ay sen tamam diyip naraka ketleri şey. Bir de Tart beni. Güleme. Jandri nyamdu jirgata, ay tili tatu
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ажайып бир сонун жаратылышта Гүлсара эжем экөөбүз отурабыз. Негедир Кыргыздын баардык жерлери кооз, Гүлсара эже баардык жерлери ажайып сулуу. Анан дагы бир мынакей аккан суунун боюнда, жаратылышты сонун Карагайдын боюнда отурабыз. Анан мен Гүлсара эже, сизге бир суроом бар да. Жылда баягыл эл баягыл жайкы каникулда, жайкы эз алууда бир жактарга эз алат да. Анан көбүнчө үй бүлө менен, бала чака менен, тууган урук менен Кыргызстандын кайсы кооз жерлерине көбүрөөк бар эзе аласыз? Эми биздин кыргыз элибизде, кыргыз жерибизде негизи керемет кооз жерлери абдан көп. Албетте биз деле көпчүлүк катары Ысык көлгө барып эс алабыз, ушу жайкы эс алуу убагында. Соң көлгө барып эс алганбыз. Кымыз ичип. Албетте, суу самырга барып эс алып жүрөбүз, сүт ичип, кымыз ичип дегендей. Эми биз деген көптөгөн мамлекеттерди көрүп келдик, Европаларды кыдырып келдик. Ага ошол эми баары бир биздин Кыргызстанга жетпейт экен да, салыштырмалуучу. Биздин керемет кооз жерлерибиз көп, суубуз таза дегендей. Баардыгы өзүбүздө экен да, жаратылыштагы. Ана биз дагы ошо эл сыяктуу эле Ысык көл эс алууга барып жайкысын эс алабыз. Ошо аларчага келип эс алабыз. Үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен ушу ысык күндөрүндө, жайдын ысык күндөрүндө келип бат-баттан келип эс алып турабыз. Негизи баягы Кыргызстандын баардык жери кооз, Анан бизде Кыргызстанда жашап туруп, ошо Кыргызстандын кооз жерлерин көрбөгөндөр бар да. Анан биз баягы Дубайга барабыз, Америкага барабыз, Индияга барабыз, жол болсо Казакстан, Алматы, азыркы күндө Ташкентке көп барабыз атабыз да. Ал жак менен Кыргызстандын айырмасын салыштыра аласызбы? Ал жактыкы эми кандай, биздики кандай? Албетте, ал жакты деле барып көрдүк биз. Ошо жайкысы былтыр ошо Индияга да бардык, Астанага да барганбыз. Ысык, мындай баягы кенен жүрө албайсың дегендей. Эми болбой эле баары эле өзүбүздүн Кыргызстанга жетпейт экен. Ошон үчүн айтып кетер элем, ошо биздин өзүбүздүн эле Кыргызстанда баардык нерсе жаратылыштагы, суусу дагы баардык жагынан эле биздин Кыргызстанга жетпейт экен да. Мен ошол башка мамлекеттерди жамандабайм, бирок ошо башка мамлекеттерге баргандар айтып келет да. Бүт жаза алма экен, Карагай деле жаза алма, ушундай биздикиндей тунук суусу жок, крандан ичесиң. Анан ал жак бүт баягы жазап койгондой депчи. Тарых бир укмуш бир баягы эмне деп коет, кооз да. Бирок биздики кыргыздыкы бара жаратылышы өзү Кудай берген жаратылыш да. Анан ошол кийинки күндөрү эле бизге баягы Ташкентке барып атышат, плов жеп атышат, башка мамлекетке барып бир өзүн. Анан кыргыздын тамагы менен ошол башка жактын тамагын айырмалай алабызбы? Ал жактын даамы кандай, биздин тамак беш бармак дегендей даамы кандай? Эми албетте салыштырмалуу биздикине жетпейт деп атпайбызбы? Ар кимдики өзүнө дегендей. Ал жактын деле тамактарын жедик, эми болгону баягы мындай тоюму жок да. Даам жетишпейт. Даамы да жетишпейт. Сиңимдүүлүгү дагы башкачараак да. Биз өзүбүз беш бармак жесек дагы биздики бат сиңимдүү го. Азыктары ошо биздики баардыгы ошо нукура болгон үчүн деп ойлойм да. Атак эми барып көргөнгө эмне жетсин? Башка жактарды барып көргөн эң жакшы. А бирок көпчүлүк жагынан эле баары өзүбүздүкүнө жетпейт экен. Айланып келип эле баягы өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын суусу, тазабасы дегендей, жаратылышы дегендей. Баягы айым катары үйдө тамак жасайсыз да, анан көбүнчө үйдө баягы бала чака менен отурганда, жакын туугандар келгенде кайсы тамакты көбүрөөк жасайсыз? Беш бармак, манты же дагы кандай тамактарды көп жасайсыз? Биздин үйдөгүлөр өзүбүз таластык болгонубуз менен биздин үйдөгүлөр балдарыбыз камыр тамакты көп сүйө беришпейт. Көбүнчө плов, оромо, манты, ушундай сыяктуу тамактарды жакшы көрөт. Бирок именно беш бармакты көп каалай беришпейт да, жактыра беришпейт. А биз өзүбүз жолдошум экөөбүз баары таластык болгондон кийин сагынганда өзүбүзчө этибизди салып, кадимкидей колго беш бармакты жасап, анан көпчүлүк деле келгенде менин ушу беш бармагымды суранышат да.
мисалы үчүн жанагы орозо айт, курман айт деген айттарда кошуналарыбыздын баары эле айтат: ай, сен баягы эле 5 бармагыңды жасачы, талас келди тамагыңды жасачы деп элечи. Анан мага эң кыйынын берип койсуңарбы, силер деген барыңар эле плов жазгандан кийин мен эле 5 бармак жасай беремби деп. Анан баягы көпчүлүк чын эле сурангандан кийин анан ошолорду келген коногуң ошо тамшаны ичип жеп кетсе экен дейсиң да. Ошон үчүн мен такай ошо эмелерде конок тоскондо 5 бармакты сөзсүз жасайм. Бирок баягы пловко караганда 5 бармактын баягы түйшүгү көбүрөөк, Анан азыр мындай алалы, Гүлсаржан биздин камераны карап, жалпы биздин көрүүчүлөргө кыргыздын мыкты жерлерин, кооз жерлерин, кыргыздын ажайып кооз тамактарын, кыргыздын мына ушундай улуттук кийимдерин кийгиле деп бир жакшы үнөө жасап кеттиңиз эми келиңиз. Урматтуу биздин кыргызстандыктар, эми азыр бизде деген кыргызча моундай кыргыздын кийимдерин, улуттук кийимдерин кийгендер көбөйүп калды. Кубандырат да эми ошо. Анан эми эл журтума айтарым, ошо биздин өзүбүздүн башка Европаларды, башка мамлекеттерди барып көрүп келсе болот. Көрүш үчүн барып, эс алып дегендей. Бирок баары бир эле өзүбүздүн мекенибизге жетпейт экен деп атпайбызбы? Айланып келип эле өзүбүздүн жаратылышыбыз, өзүбүздүн суубуз, өзүбүздүн моундай таза абабыз дегендей. Ошо биздин кыргыз элибиз өздөрү деле билсе керек, кайсыл жерге барбагың баары бир өзүңдүн Кыргызстаныңды, мекениңди кайра кайтканга шашып турасың да, сагынып турасың. Ансыгандай ошо кыргыз элим ар дайым аманчылыкта болсун, ден соолукта болсун, ошо жоготуулар болбой, толуктоолор болуп эле кыргыз элим ар дайым өнүп, өсүп, гүлдөп турсун. Рахмат. Эң башкысы, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды жоготпой, мына ушундай ажайып улуттук кийимдерибизди, улуттук тамактарыбызды, улуттук салтыбызды эң башкысы колдоп жүрөлү. Азыр Гүлсаржандын аткаруусунда бир жакшы чыгарма угабыз. Себеп дегенде биз ажайып кооз, тоонун койнунда, таза абада, суунун жээгинде аларча эс алуу жайында жүрөбүз. Азыр Гүлсаржан сиздин аткаруусунда бир жагымдуу чыгарма угалы. Кандай дейсиз? Болуптур, анда эмесе. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Анда эмесе ушул жалпы кыргыз элиме сезим жанары деген жаңы чыгармамды кабыл алып коюңуздар. Анда эмесе чогуу бирге көрөлү. Kumlarına canı kalal bay
Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн Талант Табылар телепрограммасы Борбор калабызга жакын жер, Аларча Эз алуу жайында турабыз. Бул жердин абазы тунук, суусу тунук, өтө сонун жер. Биздин апалардын ырын уктуңуздар, апалардын жакшы каалоо тилектериңиздар. Эң башкысы кыргыз жеринин ушундай кол жаратылышын сактайлы, ушундай жаратылышты баалай билели. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.